Assalamu alaikum dostlar. Men бүгүн дигиталдык сайты боюнча маалымат берем. Дигиталдык сайты боюнча ушул видеонун аягына чейин көрсөңүздөр толук түрдө маалымат аласыздар. Бул сайт долгосрочный проект болуп саналат. Өзгөчөлүктөрүн азыр баса белгилеп айтып кетем. Бул жерде кыска видео көрүү менен биз акча тапсак болот. Мисалы, задание для новичков деген жерге киребиз дагы. Ушул жерден күнүнө акча салсак дагы, салбасак дагы ушул жерден задание аткарсак болот. Бул дегенибиз акча салбай туруп дагы иштесеңиздер болот. Күнүнө 0,15 цент доллардан иштейсиздер. Ал эми акча салып иштегендер болсо, мен сиздерге азыр тарифтерди көрсөтөм. Ошол тарифтердин эсебинен иштейсиздер. Тарифтерди мына главный экранда турган эле подписки деген бөлүмдөн көрсөңүздөр болот. Мисалы, кандай тариф бар? $20 тариф бар. $20 салып, статус черного железа сатып аласыздар дагы. Күнүнө видео көрүп 0,6 цент доллар иштейсиздер. Ошондо сиздер муну салган $20 1,5 эсе акытап чыгып кетсеңиздер болот. Бул дегени $30 кылып иштейсиздер. $20 $30 болот. Ал эми $50 тарифине бронза тарифи деп аталат. Бул тарифти сатып алган адам күнүнө $1,5 иштейт. Жана бул $50 2 эсе өзүн актап берет. Башкача айтканда, сиздер $100 кылып иштеп чыгара аласыздар. Күнүнө 1,5 иштеп, $100 кылып чыгарасыздар. Минимальный $10 баштап чыгарсаңыздар болот, бирок ошо $10 дагы кийинкисинде $15 чыгарсаңыздар $25 болду. Ошентип $100 чейин иштей аласыздар максимум дегени. Ал эми кийинки тариф бул серебро деп аталат. $150 турат. Мен азыр ушул тарифтемин. Мына жерибиз бооз болуп турат, туурабы? Эгерде сиздер тариф сатып алган болсоңуздар, ушундай бооз болуп калат. Анан күнүнө $4,5 иштейт. $150 3 эсе акчабыз көбөйөт. Башкача айтканда, биз бул жерде $450 кылып чыгарсак болот. Акчабызды $150 салып, $450 чыгара алабыз. Ал эми золото тарифи бул кийинки тариф. Золото тарифи $500 турат. Күнүнө $15 прибыль. Мен ушуга аз күндө акча салам, Кудайым буйрса, $500. Бул $500 акчаңыздар 4 эсе көбөйөт. 4 эсе. Башкача айтканда, $500 $2,000 кылып иштеп чыгарсаңыздар болот. Жана айтып кеткендей эле минимальный вывод $10, $10 $20 чыгарып отуруп, максимум $2,000 чыгара аласыздар. Ал эми кийинки тарифтер өзүңүздөр көргөндөй эле бооз турат. Булар сатыкка чыга элек айли. Буларды сатып алганга болбойт. Бул тарифтер платина деп аталат, алмаз деп аталат. Анан король дедим го, эмне эле? Кыргызчасын которо албай койдум. Кече котордум эле, азыр унутуп калдым уже. Ушул эң чоң тарифтери бул $1,500 турат. Акчабыз 5 эсе акталат. Алмаз тарифи $3,500 турат. Акчабыз 6 эсе акталат. Challenger дейби? Бул тариф $6,000 турат. 7 эсе акталат. Муну жазууну туура окугандар болсо комментарийге жазып коюңуздарчы. Күнүмкү прибыльдары $45. Бунуку $105, мунуку $180. Булар али сатыкка чыга элек. Еще буларды сатып алганга болбойт. Мен ошон үчүн азыр вовремя болуп атат, кирип иштеп калгыла деп айтып атам да. Булар сатыкка чыккандан кийин ошол бир дүүрөтүп жакшы иштеп, анан кийин сапары карышы мүмкүн. Мен ачык эле айтып атам. Ошон үчүн сатыкка чыга электе
өз убагында ойлонуп жүрө бербей кирсемби кирбесемби дегендер азырдан баштаңыздар да. $500 салган таанышым уже акчасын актап прибыльга чыга баштады. Элестетиңиздер, прибыльга чыга баштады. Кандайча дегендер болсо, бул реферальный программасы боюнча. Реферальный программасы боюнча биринчи күнү, мисалы бүгүн бир адам каттасаңыз, ал адамдан сизге депозит жасаганда 10% түшөт. Экинчи адамдан 15% түшөт. Үчүнчү адамыңыздан баштап 20%тен прибыль түшүп турат. Бул депозит жасаганда. Ал эми күнүмкү задание аткарганда дагы кошумча түшөт. Прибыльдар түшөт бул жака. Андан сырткары, эгерде сиздер мына жерде турган $50 пакетти сатып алсаңыздар, анда реферал каттап, рефералдарыңыздар акча салса дагы, салбаса дагы, сиздер күнүнө $1 алсаңыздар болот. Ар бир рефералга 10 реферал каттайсыз, $10 аласыз. 20 реферал каттасаңыз, $20 аласыз. Бул кошумча акча табуунун бир жолдору. Кандай сонун, А $20 андай жок. 50-дө, 150-дө, 500-дө бар ушул тарифтерде. Анан минимальный вывод $10. $10 чыгарсаңыздар деле, $100 чыгарсаңыздар деле, $1000 чыгарсаңыздар деле, $1 комиссия кармайт. $1 комиссия төлөйсүздөр. Акча 24 сааттын ичинде USDT TRC20 любой крипто биржага, любой крипто кошелекке чыгарып кетсеңиздер болот. Binance'га, Bybit'ке, Trust Wallet'ке кааласаңыздар, Faucet'ге, Payeer'ге чыгарсаңыздар болот. Ал жагында проблема жок. Андан сырткары мероприятие боюнча айтып берейин. Мероприятие өткөрүш үчүн сиз $150 же $500 тарифте болушуңуздар керек. Жана ошондой эле аркаңыздардан реферал каттап, ал рефералдардагы $150, 50, $500 салса, анан кийин мероприятие өткөрүүгө заявка таштасаңыздар болот. Андан сырткары, эгерде сиздер $150 тарифте болсоңуздар, күнүнө зарплатага чыга баштасаңыздар болот. Мисалы, реферал каттаган рефералыңыздардын общий суммасы $4000 түшсө, эми бирөө $50 тарифти алат, бирөө 150, бирөө $500 тарифти алат. Анда учурда 500, 650, 700 болот да. Мына үчөөнү кошкондо 100 турабы? Ошентип отуруп общий 4000 болгондо сиздер эгерде $150 тарифте болсоңуздар, күнүнө $2 зарплата аласыздар. А эгерде $500 тарифте болсоңуздар, анда күнүнө $5 комиссия аласыздар, зарплата аласыздар, либо $8 зарплата аласыздар. Бул ошо команданын немесине жараша, баягы жеткен акчасына жараша эсептелинет. Өзүнүн эсеп графиги бар. Ошол графиктин негизинде алсаңыздар болот. Мен мисалы азыр күнүнө $2 алып атам. Эгерде $500 салсам, золото алсам, мен $5 ала баштайм. $5 ала баштайм. А еще мисалы мен командам баягы чегине жеткен болсо, анда мен $8 ала баштайм. Жана ошондой эле күнүнө сиздер менин өзүмдүн группамда мага катталгандар үчүн группага кошом, мага катталган болсоңуздар, сөзсүз мага жазыңыздар комментарийге. Номерим бар, описанияда деле номерим бар. Сөз жазыңыздар, мага катталгандарды өзүмдүн группама кошуп, ал жерде күнүнө Кыргызстан сааты боюнча 20:00 оюн ойнотом. Оюнда сиздер бир күнүнө $5 оюн ойнотом да. Мисалы бүгүн 5 адам $5 алат.
1 доллардан. Эртең дагы 5 доллар ойнотобуз. Эми бул оюндун шарты өтө жөнөкөй. Суроо беребиз, жооп бересиздер. Эми аны группага киргенде да түшүндүрүп айтып берем. Өтө оңой жол менен да кошумча ушул жактан 1 доллардан алсаңыздар болот. Суроолорго туура жооп берип. Мына ушундай жакшы сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерден активы деген жерден көрө аласыздар сиздердеги азыркы акчаңыздарды. Мынакей ушул жерден эле чыгарсак болот. Вывод дегенди басабыз. Мисалы менде азыр 167 доллар бар, Ушуну чыгара турган болсом, мына караңыздар, бир эле доллар кармайт. 166 түшөт. Биздин кошелёкко мына поступление деп жазылып турат. Аны выводду басып эле вывод кылып коесуздар. Кантип катталыш керек? Кантип задание аткарабыз? Бүт бардыгы мына описанияга номер калтырам. Нет, видеолорун калтырам. Регистрация, задание аткаруу деген видеолору бар, акча чыгаруу. Ошол видеолор аркылуу, эгерде түшүнбөсөңүздөр, ошол видеолор аркылуу оңой эле түшүнүктүү тартылган, катталып, тапшырма аткарып, же болбосо видеого да түшүнбөй атсаңыздар, анда менен сураңыздар, либо группама кошулуңуздар. Ошо баарыңыздарга ийгилик. Эгер инвестиция кылып иштейм деген болсоңуздар, анда сөзсүз ушу дигитал сайтына катталып иштеңиздер. 20 доллар менен мүмкүнчүлүктөр аз, бирок 50 доллар менен мүмкүнчүлүктөр 20га салыштырмалуу көбүрөөк.